Assalamu alaikum урматтуу бир туугандар, амансыздарбы? Бүгүн биз Жалал Абад шаарына келдик. Жалал Абадтын борбору болгон аркага келдик. Достор, мына ушул Жалал Абадта иштеген чоңдорго, мэрлерге бөлүшүп коңуздар. Мына карасаңыздар, бул жерде Жалал Абадтын символу болгон арканын үстүндө мына флаг карасаңыздар. Флагдын жарымы жок да. Мен буну бир ай мурун келгенимде байкаганмын. Буга чейин эч ким айтпаптыр, эч ким дебеди. Эми айтып коюшубуз керек. Бул сындап жанандай жаман максатта эмес, жакшы эле максатта. Ушуну көргөн билгендер болсо бөлүшүп коңуздар чоңдорго, Жалал Абадтын чоңдоруна. Ушуну алмаштырып койсо аябай сонун болот да. Чындыгында алыстан өтө бандай стрессный көрүнөт экен да. Негизи Кыргызстан өнүгүп атат. Аллах таалам ыраазы болсун чоңдорго. Чындыгында жолдорду аябай сонун кылып, парктар, аябай сонун торговый центрлер салынып атат. Эч качан көз тийбесин, жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын Аллах таалам. Өнүгүп өсөр эли туугандар. Чындыгында аябай сүйүнүп атам. Кыргызстаныбыз гүлдей берсин буйруса. Чоңдорго Аллах таалам күч кубат берсин. Ийгилик. Жалал Абадтагы аэропорттун жолу экен. Өтө сонун, Хавасы да өтө калың экен. Аэропорттун жагы экен. Өтө чоң паркка келдик. Кече жакын ачылган. Туугандар, Жалал Абад негизи борбор боло тургандай болуп калыптыр да. Чындыгында жолдору өтө сонун салыныптыр, домдор салыныптыр, парктар. Мен Бишкекте дагы мындай парктарды көргөн эмесмин да, чындыгында. Таптаза, бир да мусор таппайсың, чындап. Вообще сонун. Карасаңыз, өтө сонун парк. Керемет. Сонун туугандар, өнүгүп өсөр эли буйруса. Кыргызстаныбыз гүлдей берсин. Assalamu alaikum бир туугандар, бүгүн биз Жалал Абадта жүрөбүз. Жаңы парк салынган, билесиздер. Светтерин карасаңдар аябай сонун. Бул светтер өзүнүн электрик тоосун бүтүрдү. Азыркы учурда Баткенде, Ошто, өзгөндө Жалал Абадта торговый центрлер, садиктер, мектептер салынат, магазиндер салынат, билесиздер. Бүт светтерин, электрик жагыны бүт ушу доосум өзү келтирип атат да. Чындыгында номер 1. Сиздерде дагы ушундай үйлөр болгон болсо, магазиндер болсо, мектеп, садик, торговый центрлер болгон болсо, кайрылсаңыздар болот. Ошто, Жалал Абад, Бишкек кайсыл жакта болбосун, жазып салсаңыздар, буйруса доосум убактысы болуп калса барып сонун кылып жасап берет. Светтердин ар кандай түрлөрүн коет. Мына көрдүңүздөр, паркты азыр өтө сонун чекчейтип койгон. Жалал Абадтагы парктын светтери. Мисал катары айтайын, Оштодагы жанагы Ак Кеме деген торговый центр дагы доосум кылган, ичинди сыртында полный светтерин. Көптөгөн торговый центрлер кылган, негизи аттарын билбей атам. Ошо кандай кызматтар керек болсо кайрылыңыздар, достор. Квартира боюнча дагы, үй боюнча дагы светтерин сонун кылып келтирип берет. Москвадагы кыргыз элим, сиздер Москва шаарында болуп кирчиктин маселесине муктаж болуп жатсаңыздар, анда биз сиздерге ишеничтүү агаларды сунуш кылабыз. Москва шаары, метро проспект мери 2-быйыктан чыгып келесиздер. Границага чекметиңиздерди карап такта берет, чонуйда барбы жокпу, ошол маселелер боюнча жардам берет. Стажы аябай жакшы. Маалымат алуу үчүн төмөнкү нөмүрлөргө кайрылып жатсаңыздар толук маалыматты берет сиздерге.